бир пайда менен бөлүшүп кетейин туугандар. Кантип зээнимди күчөтөм, кантип бат жаттай алам. Ушул боюнча имам Захаби китебинде эскерген экен. Айтат, ушул тамак жөөдө жана суусундуктарды ичүүдө ошону туура аткарса дагы бул нерсе жардам берет экен жаттоого. Себеп болот. Факола ба'духум, айрым алымдар айтат, инна хада мужарраб, бул тажрибада экен. Алардын жашоосунда ушул нерсени кылып көрүп өзгөрүүнү байкаган. Ва аля кулли хал куллама тахаррал инсан ас-сунна фи аклихи, кандай болсо дагы адам мисалы сүннөттү аткарган болсо жешинде, фажа'ала thuluthan ли таамихи ва thuluthan ли шарабихи ва thuluthan ли нафасихи. Тамакты жегенде ушу сүннөттү аткарса дейт биринчиден. Ошо ашказанына кеткен тамактын бир бөлүгү, 3/1 бөлүгү тамакка кетсе, дагы бир бөлүгү суусундукка кетсе, дагы бир бөлүгү абага калса дейт. Ва лазима минал ма'кал ма яраху анфа ли аклихи ва бадани. Жана биринчи эзиңиздерде тутуп коңуздар туугандар, тамак жегенде көп жебеш керек. Көп жезе же сууга орун калбай калат, же суу көбүчө болсо абага орун калбай калат. Бул кезде адам ныксырап, шалдырап, эч нерсеге китеп бир нерсе жаттамак биякта турсун, окугусу келбей калат. Уйкуга тартат, жалкоолукка тартат. Ошол үчүн ушул сүннөттө келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келген, бул ошол бир бөлүгүн тамакка, бир бөлүгүн суусундукка, бир бөлүгүн абага калтырыш керек. Мына ошондо адам өзүндө шамдагай ошол тамагынан күч кубат алып, жанагынтип жалкоолукка тартылбайт. Анан ушул айтат, акылына пайда берет, денесине пайда бере турган тамактарды карманып жезе болот дейт ошол менен. Кана фи далика жам'ан байна умур. Мына ушул нерселерди чогулткан болот. Эгерде жаңы жогоруда айткандай кылып жесе. Минха ат-тааббуд ва ат-тақарруб лиллахи таала би хадал амр. Аллах Тааламга сыйынууда, Аллах Тааламга жакындоодо, вал истинан би суннати наби саллаллаху алейхи вассалам. Ва кана залика анфа ли аклихи ва бадани. Лианна шар ла яти илля би кулли хайрил акл вал бадан. Мына адам баласы ушул жогоруда айткан нерселерди жасаса дейт, акылына, денесине пайда берет дейт. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө келген нерсе. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө келген нерсе тек кана жакшылыкты алып келет. Акылга дагы, денеге дагы. Айтат, ва кана Шафии рахимахуллах яхудул либан лил хифз. Имам Шафии ушул сүттү дагы колдончу экен. Сүт дагы жаттоого себеп болот экен. Айрыкча ушул жаң салган сүттөр. Ва минал мат'умат аллати тусаиду алал хифз ва тунашшиту закира. Ошондой эле дагы бир тамактар бар экен, зээнди курчутуп, акылды өстүрүп, жаттоого жардам берүүчүлөр. Эмне десе, ал-асал, бал, ва шурбу ма'i замзам, вал хаббати сауда, жанагы кара зире, чорный тимин деп коет. Ва тамр, курма, финик. Имам Зухринин сөзү бар экен, ман сарраху ан яхфазал хадис фалякули забиб. Имам Зухринин да сөзү бар экен, ким хадисти жаттагысы келсе, анда мейис жесин деп. Алымдарда келет, көп ушул тажрибада деп. Мейис дагы зээнди өстүрөт. Кыска пайдалар туугандар. Ушундай кылып колдонгон болсок, ушул тамакты жөөдөн аябай таасири чоң, туура жештен. Терс таасири да бар, туура таасири да бар. Туура жеген болсок, туура таасир берет. Айрыкча жатардын алдында жеп албаш керек, көп жеп албаш керек. Көп жеп алган болсо уйкусу да канбайт, эртең менен оор турат, жалкоолукка тартат.